Kebir adamlar var, özlerin perişteday kılıp, pakiza kılıp, taza kılıp көрсөткүсү келгенде başka birön jamandayt da, anı karalagan say men agara berem degende түшүнүк келип калат дагы, ошону жамандап өзүнүн таза экендигин, өзүнүн бир таква экендигин, өзүнүн бир улуу инсан экендигин көрсөткүсү келип, ушинтип жамандай берген. Алар мындай кылат, астагфирулла. Булар деген багымдатка барбайт, астагфирулла. Анан биз барып турабыз, альхамдулилла деп отуруп, башка бирөөлөрдү гыйбат кылат. Бул өтө көп кездешет, урматтуу бир тууганым. Мына ушул дагы гыйбаттын себептеринин бири. Кийинкиси төлкө көрө албастык. Адамдар бирөөнү жакшы көрүп атса, аны мактап атса, için kuyup ketip, kızganıp ketip öyle anı jamandap baştaysın da. Adamlar oşonu jakşılığı mактап atsa, oşoga kızganıp ketesin. Uşunday ağlım eken dese, ağlım da onu bilbeyt misal üçün. Sportsmen uşunday, bede jıgırıp düşkön misal üçün. Çavan dese ulak, oyakta bargan iştek algan emes de oturup, şun jamandap baştaysın. Kandaysa, onu jamandagan bolsoň, anın maktоо sazayıp ketse, anda kanday boldu degen söz bolot. Demek etiyat boluş gerek. Köp bizde uşunda urmatlı bir tuğan. Olturganda biröөнү mактап atsa, siler bilbeysiңер, berde mындай болгон деп, аны гыйбат кылып баштайбыз. Демек, ушундай себептер болуп калганда этият болуш керек. Кийинкиси, адамдар жөн эле шылдыңдоо, тоготпо, аларды кортутуп, аларды маскаралоо. Адам тоготпойсун, кичине чөнтөгүндөгү тыйының бар, же бир ишиң бар, курсагың тоюп калган, проблемаң бүтүп калган, азырынча оорубайсың, үйүң жылуу, адамдар сенде ушу дагы жокпу кандай? Чогулуп атат классташтар. 1000 сомдон, сенде 1000 сом дагы жок. 1000 сом колуңан келбейби? Сенде эле ошондой болчуң. Эртең ошондой болуп калышың мүмкүн. Жок, антпей туруп, адамдар шылымдап, ушундай колунан келбейт деп жамандап сүйлөй берген ушул себептер болуп калат. Анан молдолордун тилинде бул гыйбат, анан бул бухтан, анан бул сөгүш деген сөздөр бар. Чындыгында бухтан, гыйбат, шатым үчөө жакын бири-бирине. Гыйбат деген биз айтып өткөнүбүздөй бар айып тууганыңда. Musulman bir tuğanda bar ayıp, oşol ayıptı özün ayıtpaysın, başka biröөгө айтасың. Eşmet mınday деп. Ayıp var. Uksa kapı olup bul gıйбат болот. Ал эми бухтанчы. Бухтан урматтуу бир тууганым, айтасың, ушунда айыптарды бирок айып ал тууганында жок болот. Мисалы үчүн бир адамда анда айып жок, ошол жок эле айыпты айтып, ал ушундай деп жалган айтып атсаң, бул урматтуу бир тууганым бухтан болот. Ал эми шатым деген сөз, бул ошол бир тууганыңдын, урматтуу бир тууганым, өзүндө барын десен бетине сен мындайсың, сен акмаксың, сен мындайсың деп айыптарын бетине санап айтып берсең, бул деген сөгүш деген болот, шатым деген болот. Кээде биз энең байтал айтчу уя сөздөр менен сөгүнө беребиз, мына ушул сөздөрдүн баары туура эмес, ушул да урматтуу бир тууганын кээде гыйбат болуп эсептелет экен.